Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин 9 база 1-курстары үчүн тереңдетилген физика сабагы. Мугалим Бабакулова Гүлкыз Райымкуловна. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы суюктуктардагы электр тогу. Сабактын максаты суюктуктардагы электр тогунун табиятын окуп үйрөнсөк, электролиз кубулушунун иштөө процессин аныктай алсак, электролиздин колдонулуш аймактарын билсек, табиятты сүйүүгө тарбиялансак, анда бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Мен силерге тема боюнча түшүндүрмө берейин. Түрдүү чөйрөлөрдөгү электр тогу, металлдардагы электр тогу, газдардагы электр тогу, суюктуктардагы электр тогу, жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу жана вакуумдагы электр тогу болуп бөлүнөт. Биз анда суюктуктардагы электр тогуна токтолобуз. Суюктуктардагы электр тогу да 3кө бөлүнөт. Биринчи өткөргүчтөр, экинчи жарым өткөргүчтөр, үчүнчү өткөрбөгүчтөр болуп. Өткөрбөгүчтөргө дистирленген суу, жарым өткөргүчтөргө селен сульфид эритмелери, ал эми өткөргүчтөргө туздар, кычкылдар эритмелери кирет. Анда төмөнкү аныктамага көңүл бөлөбүз. Электролит бул электр тогун өткөрүүгө мүмкүн болгон ар кандай заттардын эритмелери. Ал эми электролиттик диссоциация эриткичтин уюлдук молекулаларынын таасиринде электролиттин молекулаларынын эркин иондорго ажыроо процесси. Биз төмөндөгү видео тасмага көңүл бөлөбүз. Биринчи электроддорду дистирленген сууга салабыз. Лампочка күйгөндө. Демек, дистирленген суу ток өткөрбөйт. Эми электроддорду кургак кайнатма тузга салабыз. Мында да лампочка күйгөн. Демек, кургак туз да токту өткөрбөйчү болуп саналат. Бирок, эгерде бир аз кургак тузду дистирленген сууга эритсек жана бул эритмеге электроддорду салсак, анда лампочка жаркырап көрүнөт. Демек, туздун эритмеси кургак туз жана дистирленген сууга караганда электр тогун жакшы өткөргүч болуп саналат. Эми ушул туздун эритмесиндеги молекулалык процессти карайлы. Туздун, башкача айтканда, натрий хлоридинин кристалдык торчосу натрийдин катиондорунан жана хлордун аниондорунан турат. Эритүү процессинде суунун молекуласынын оң уюлу терс заряддалган хлор ионуна тартылат, ал эми суу молекуласынын терс уюлу оң заряддалган натрий ионуна тартылат. Жыйынтыгында туздун кристалдык торчосунун тартылуу күчү начарлайт да, торчо бузула баштайт. Ошентип, туздун кристалдары суулук молекулалар менен байланышкан үчө иондорго ажырап калат. Мындай иондор гидроксидленген деп аталат. Ал эми жаркы процесс иондошуу же электролит диссоциация аталат. Демек, силер электролиттик диссоциация боюнча түшүндүңөр деп ойлойм. Анда төмөнкү суроого көңүл буралы. Суюктуктардагы электр тогун алып жүрүүчү заряддалган бөлүкчөлөр кайсылар? Электрондор, протондор, иондор, нейтрондор. Мына ушул 4 жооптун кайсынысы туура? Туура, оң иондор. Эми биз силер менен электролиз кубулушу боюнча түшүнүк алабыз. Эритме аркылуу ток өткөн кезде электроддо заттын катмарынын бөлүнүп чыгуу кубулушу электролиз
деп аталат. Анда төмөндөгү видео тасмага көңүл буралы. Электролиз кубулушу. İdişte көк түстөгү сууга эритилген химиялык бирикме бар. Бирикмени сууга эритилде электролиттик диссоциациянын негизинде оң жана терс иондор пайда болот. Бирикмеге 2 көмүр электронду салып, аны ток булагына туташтырабыз. Чынжырды туюктап электр тогу пайда кылабыз. Биз байкап жаткандай, электроддордун биринде күрөң кызыл түстөгү заттын бүрүкчөлөрү чогула баштады. Бул зат сууда эритилген химиялык бирикменин бир үчү болгон жез болуп саналат. Электролиз кубулушу деп байкай алдык. Электролиз кубулушун да түшүндүңөр деп ойлойм. Электролиз үчкө бөлүнөт. Галваностегия, галванопластика, раффинирлөө болуп. Галваностегия нерселердин беттерин металл менен каптоо. Галванопластика көңдөй көлөмдүү фигураларды алуу. Раффинирлөө аралашмадан таза металлдарды бөлүп алуу. Мына балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталат. Үйгө тапшырма. Баарыбыз төмөндөгү суроолорго жооп тапканга аракет кылабыз. Биринчи суроо: түрдүү чөйрөлөрдөгү электр тогу кандай болуп бөлүнөт? Экинчи: суюктуктардагы электр тогу канчага бөлүнөт? Үчүнчү: электролит деп эмнени айтабыз? Төртүнчү суроо: электролиттик диссоциация деп эмнени айтабыз? Бешинчи суроо: электролиз деп эмнени айтабыз? Демек ушул суроолорго жооп табабыз. Баарыңар көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болгула.